Менде эки неберем 1-классты бүттү. Бирөөсү 3-класска көчтү, бирөөсү 2-класска. Буну кантип түшүнсө болот? Урматтуу Надир айым, сизге мындай суроом. Сиз кечээ күнү чоң интервью бердиңиз, жакшынакай интервью. Билим берүү тармак боюнча эмне болуп атат? Ошол жерде негизги оюңуз мындай. Кудай бурса баары жетиштүү, өкмөт тарабынан жардам берилген, китеп чыгарууга толук мүмкүнчүлүк берилди. А жигит жылып турсаңчы, оператор. Отырсаңчы. Сен мощный затылың тосуп атат бар жоктучу. Ошондо сиз берип атасыз интервьюда сөз жетиштүү деп. Анан мен түшүнбөйм, эмне үчүн бир аз миллиардтан кем карызга дагы кирип атабыз? Азыркы маселе боюнча. 10 миллион доллар кредит алып атабыз. Жооп бере берейин. Өлкө азыр Кыргызстан STEM багытындагы окуу китептерин толук бойдон алды. Бул бардык класстар үчүн математика, табияттануу, химия, физика, биология. Анан 3-класстан 9-класска чейин англис тилин толук бизде бар. Ошолорду адаптациялап, жакшыртып, экспертизадан өткөрүп, учкун ишканасына берип атабыз баарын. Бул 1,5 миллиондон ашуун окуучуларга ушул багытты, STEM багытын толук Кыргызстан азыр камсыздап жатат. Эми STEM багыты анан англис тили эле эмес да мектепте. Эми кыргыз тили, анан география бар. Кыргыз тили бул биздин мамлекеттик тил, өзүбүздүн эне тилибиз. Ошондуктан муну эффективдүү методиканы колдонуп туруп, бардык класстарга, 1-класстан баштап бардык класстарга эффективдүү окуу материалдарын иштеп чыгышыбыз керек. Буга бюджетте акча каралган эмес. Бул ошон үчүн жанагы гранттык эсептерден биз ошо кыргыз тили менен географияны бул жакка киргиздик. Анткени бул эч кимге купуя сыр эмес. Баарыбыз билебиз, ошо кыргыз тил предметин мектептерде окутууда абдан көйгөйлөр бар. Методиканы, эң эффективдүү коммуникативдик методиканы колдонуш керек. Кээ бир класстар боюнча жакшы алгылыктуу окуу материалдарыбыз бар, кээ бир класстар боюнча абдан эски жана эффективдүү методикага негизделген эмес. Ошон үчүн ушул долбоордун бир компоненти бардык класстар үчүн окуу методикалык комплекстер, окуу китеби, жумушчу дептер, мугалимге усулдук колдонмо, ушуларда. Токтоп туруңуз. Мен жөнөкөй суроо бердим. Сиз берген интервьюда жетиштүү, мамлекеттик бюджеттен толук жетиштүү деп сиз айткан сөзүңүздү. Эми азыр ал жетишпейт деп атасыз. Кайсы учурда сиз адашкансыз? Жок, мен мынтип айттым. Математика, физика, химия, биология, табияттануу илимдер, анан англис тилине каражат толук жетиштүү. Быйылкыга план боюнча. Эми азыр биз алып аткан гранттын акчасынан 4 миллион доллар кайсы учебникке иштетем деп атасыңар? Бул бир, дагы бир нерсе. Сиз интервьюда айтып кеттиңиз, Литвадан келип биздин мугалимдерди үйрөтөт. Литва качандан бери продвинутый передовой илимпоздор болуп калды. Айтып бериңизчи мага. Педагогика боюнча Литва эмне алдыңкы катарда турабы? Биринчи сурооңузга жооп берейин, биринчи. Мына экинчи компоненттин алкагында кыргыз тили жана география боюнча толук бардык класстарга окуу методикалык комплекстер иштелип чыгууга каражат каралган, аларды нускалоого каражат каралган жана ошол мугалимдерге кошумча дагы баягы STEMге ноутбуктарды берип атпайбызбы өзүнчө. А буларга бул жерден ноутбуктарды берүү каралды. Бул биринчи сурооңузга. Экинчи сурооңузга, Литвадан бул биз мамлекет бир да сом короткон жок. Бул евро биримдигинин эле каражаты. Анан ошо Литвадагы эксперттер келип, инклюзивдик билим берүү боюнча гана өзүнүн жана дүйнөлүк тажрыйбаны биз менен бөлүшөт да. Ал жакта бир сом каражат жок. Литва дүйнөлүк тажрыйбага кирбейт. Жок, өзүнүн тажрыйбасы. Биз менен айырмасы жок. Мен айтканым педагогика боюнча бизде мыкты мугалимдерибиз бар, директорлор бар, аристтер бар. Ошолорго кошумча төлөсөңөр, алар да кем эмес иштейт да. Ошону да коштук. Ошону да коштук. Алар Литванын эксперттери бизге
өзүнүн жана инклюзивдик билим берүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүшсө, а биздин эксперттер, биздин директорлор алар иштейт да ошол жерде. Шашпаңыз. Мен сизден суранып атам. Шашпай жооп бериңиз. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын да. Мен суранам сиздерден. Мындай өзүбүздүн жаныбызда, колубузда иштеп аткан адистердин салмагына силер баа бере албай атасыңар да. Кыргыз тилинде окуган мугалимдерге эч качан Литвадан, Латвиядан келип акыл үйрөтө албайт эч ким. Менталитет башка, түшүнүк башка. Анан алар тажрыйбасын бөлгөн деген сөз качандан бери дүйнөдө таанымал эксперт болуп калды. Мен суранат элем андайга сиз бир нерсени айтып койдуңуз, кредиттин артына ушулар турат, ошол себептен алар кредиттин бир бөлүгүнө айлык алып кетет да. Ушуну токтотушубуз керек негизги. Мен сиздерден суранат элем, мындай кредиттен азыраак көңүл бурсаңар, буюрса баары жетиштүү болот атты. Мамлекетте акча жетишет силерге. Кредиттен баш тарткыла, кереги жок кредит бизге. 1 миллиард сом кошумча алганыбыз эмне кереги бар бизге? 2 миллиард алыш үчүн бирөөнүкү алып атабыз. 15 миллион грант алыш үчүн биз 10 миллион кредит мойнубузга илип атабыз. Мен суранат элем андай кайталабагыла. Анан эң жөнөкөй суроо реформанын жыйынтыгы боюнча. Менде 2 неберем 1-чи классты бүттү. Бирөөсү 3-чү класска көчтү, бирөөсү 2-чи класска. Буну кантип түшүнсө болот? Эки башка мектептерде бирөөсү 3-чү класска көчтү. Бирөөсү 2-чи класска. Кандай болот ушундай? Бул жанагы бардык эле мисалы балдар азыркы жаңы система боюнча 6 жашка толгон балдар 1-чи класска алынып атат. 2019-жылы төрөлгөн балдар. Ал эми 2018-жылы төрөлгөн балдар мектепке чейинки даярдыктан өтсө, система аларды 2-чи класска каттап атат. Бирок бул жерде бир мындай нюанс бар да. Түшүнбөдүңүз. Ошо нюанс бар. Түшүнбөдүңүз. Туулган жылы 7 жашта, токтоп туруңуз. Жок, эртерээк болуп калса деле, ата-энеси эртерээк берип коюп атат да мурда мектепке. Ошондон кичине жанагы траекториясы кичине эртерээк болуп калып атат да. Аппарат 3-чү микрофонду күйүп берсеңиз. Рахмат, урматтуу баяндамачы Надир Айым. Сиз түшүнбөдүңүз. 2 неберем 7 жашка толуп, 6 жашар эмес. Мектепке барып 1-чи классты бүтүштү. Бирок бүткөндөн кийин бирөөсү 3-чү класска көчтү, бирөөсү 2-чи класска. Кандай түшүнсө болот муну? Мен сизге жыйындайын келейинчи. Жок, Кыргызстанда деги. Кыргызстанда деги мектеп бирби же ар бир мектеп өзүнчө болобу? Жок, баары бир андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн өзүнчө карап чыгайынчы. Эмне болуп калды экен?